91. Кимдир бирөө майып кылат, булар болсо дарылайт. Каарманыбыз Абдыразаков Баястан 1997 жылдан бери Балыкчы шаардык ооруканадагы хирургия бөлүмүндө эмгектенип, 2009 жылдан тартып хирургия бөлүмүнүн башчысы болуп, азыркы учурга чейин ишин тынымсыз аткарып келет. 1996 жылдан бери топтоп келген тажрыйбасын Балыкчы шаарынын жалпы дарыгердик практика борборунда элге кызматын талыкпай кылат. Биздин жумушта өзгөчө оорунун айыгышында команда менен иштеп, ошонун таасиринин негизинде больной айыгат. Орустар айтканда в поле один не воин дейт. Бир эле хирургдун операциясы менен оору айыкпайт. Бул жерге эң биринчи эле башталган эле приемныйдан баштап больнойду кабыл алуу, анын анализдерин алуу, диагностический отделенияда. Анан ал больнойду көтөрүп туруп операцияга даярдоо, операция жасоо, аны операциядан больнойду карап чыгаруу, бул аябай чоң эмгек. Бул жерде санитаркадан баштап врач, медсестра баары катышуусу негизинде оорулуу айыгат. Ишиңизде кандай принциптерди кармагансыз? Принциптер: биринчи тартип, жумушка эрте келип, кеч кетүү. Экинчи маселе ар бир оорулууга өзүңдүн эң бир туугандай болуп мамиле кылуу. Үчүнчү принцип өзүңдүн кесиптик деңгээлиңди көтөрүү. Жумушуңуздун эң жагымдуу жери кайсы? Жагымдуу жери оорунун айыгышы, сага өзүнүн ыраазычылыгын билдириши, эң баягы орчундуу, жүрөккө аябай жакшы таасир эткен нерсебиз ошол. Эң кыйын жеричи кайсы? Эң кыйын жери өзгөчө аябай оор операциялар болуп атканда больнойду жоготуу. Кызыктуу окуялар болот, болбой койбойт да. Кээде аябай бир тяжелый операциялар жасайсың, больной кетти деп кетесиң, бирок эртең менен келсең больнойң жанданып аман эсен калса, ушул эң аябай сонун нерсе да. Эмоционалдык чарчоолор болобу? Эмоционалдык жумушубуз оор, себебен оорунун айыктырып атканда физически аябай энергия көп кетет, экинчи морально. Себебен операцион столдо туруп биринчиден тынбай иштейсиң, экинчиден мээңде тынбай иштеш керек. Ошонун айкалышынын негизинде сен больнойду чыгарышың керек. Күндүз тынбай бир 5-6 операция болот. Анысы аз келгенси түн ичинде экстренный хирургия боюнча кайра чакырылып, кайра оор акыбалда оорулуу келсе, аларга да жардам бергенге туура келет. Анан жок деген сөз болбош керек бизде. Балыкчы шаардык ооруканадагы хирургия бөлүмүндө жылына 600-дөн 800гө чейин оор операциялар жасалат. Ал эми майда хирургиялык операциялар 200гө чейин жетет. Хирургия бөлүмүндө 30 палата бар. Анын ичинен 25 палатасы хирургиялык ооруларга ылайыкталган. Атайын жабдыктар менен камсыз болгон калган 5 палатасы офтальмикалык, лор, бет жаак ооруларды дарылаганга жасалган. Андан тышкары урологиялык оорулар дагы дарыланат. Багдөлөт Искендеров, Волна Иссык-Куля телерадиокомпаниясы. Что мас окшойт муну текшерип көрсөңүз срочно. Honda Stream автоунаасы 7765 оңгол токтоңуз. Это из автобуса не расстав, башка жайда только машинаңыз. Мен уктаган эмесмин экен. Тойго барып, эрте үйгө жетип алдык. Анан калып. Мен эле чыгып кеттим да. Атаңызды чүнкө балаңызда емчеңизде бар экен. İşte эс алып, токтоп эс алып алган болду.
Kana bizni uzatmaz elmini çakırıp olsak. Kana elimizden orun alıp ötsengizler. Игілік қалайық. Жаңағы қандай жол рекорд қойып. Кайда отағышын делеген желбіретті ошо чет мамлекеттерде ошо Кыргызды таанытабыз деген максатыбыз бар. Кудай десе болуп турсайчы. Өзүм дагы ошо ажылыкка жөө барам деген бала кезде максатым бар. Ошол максатта му Кыргызстандын bunun бурчунда биздин Кыргызстанда сулуу жерлер көп. Мисалы Керемет Ысык көл, ушу көлдү айланып ошо канча туристтер, элдер көрөлектер көп да. Ошолорду көрсөтүп, кызыктырып, мындай элдерди жакшылыкка мындай чакырып, жерлерди көрсүндөр, туристтер көбөйсүн. Ден соолук. Мен 2 киши иним чуркайт ошо көлдү. Экөөбүз чуркайбыз буюрса. Канча жыл болду бул спорт менен машыгып? 7 жыл. 7 жылдан бери чуркайсыз. Ошо 7 жылдан бери марафондорго катышып келатабыз. Кыргызстан ичинде Москвада болдук, Самарканда болдук. Ошо ийгиликтерге илинип келатабыз. Ультрамарафон биринчи жолу чуркан атам азыр. Бияк Коболбек байке менен, Булолбек байке менен ошо чуркап баштагандан баштап эле таанышпыз биз. 2019-20 чурканы мен кенеде кезимде эле 10 жыл мурун эле мечтам бар болчу. Ушу Көлдү айланып Бишкекке чуркасам дегенчи. Кудай буйрса ошол ийгилигиме жетип отурам. Балыкчыдан Югум, Баканбай, Тоң, Жетөгүз жак менен айланып, Түп Аксуу, Бостери болуп, анан Бишкекти көздөй чыгып кетебиз, Кудай буйрса. Финишке салалы. Kana bizdin спортсмендер чогуу коштоп барабыз. Жаштарга эле эмес, өсүп келаткан муунга жана улуу муунга өзүнүн мотивациясын берип, демин берип, күчүн берип, ушу астыга сүйрөп, спортко үндөп, жакшы насаат берет деп ойлойбуз да. Эми бир 3-4 күндө ушу балыкчыга кайра айланып келип калабыз дейт. Кудай буйрса 3-4 күндө жолугуп, борборго узатыбыз. Согунуп, жаңы эле чыктык. Буйрса жетебиз. Колдоп тургула. Интернеттен карап тургула. Кыргыз элине арнайым баарыңарга ден соолук, сергек жашоо. Алга Кыргызстан. Жакшылык. Ийгилик. Кыргызстан жашасын.